Коронавирус Кыргызстанда ар күн сайын адам өмүрүн ала баштады. Соңку суткада 7 киши каза болду. Алар 27ден 76 жашка чейинки жарандар. Бир суткада вирус аныкталгандардын саны бир нече күндөн бери 200дөн ылдый элек. Соңку суткада коронавирус аныкталган 279 учурдун 182си Бишкекке туура келет. Чүй облусунда 36, Ысык көлдө 18, Таласта 15, Нарын облусунда 10, Жалал Абад менен Баткен облустарында 7ден учур катталды. Ал эми Ош шаарында 1, ошондой эле Ош облусунда да 1 адамдан кооптуу илдет аныкталды. Март айынан бери COVID-19 инфекциясын 5296 адам жуктуруп алды. Алардын 2370и сакайды. Коронавирус жалпы саламаттык сактоо тармагына түйшүк жаратып, башка оорулар менен ооругандарды кабыл алууга да кедергисин тийгизип жатат. Мындан улам өпкөсү сезгенген бейтаптар үчүн кошумча орундар даярдалган. Мына бүгүн бул биринчи клиникалык оорукананын хирургия корпусу бүгүндөн баштап иштей баштайт. Кече биз барып ошол жерде өзүбүз контроль кылып, ал жердеги хирургиялык ооруларды улуттук хирургия борборуна жана Бишкек травматология ортопедия профилине карап туруп, биз ал жерде бөлүштүрдүк. Бүгүн ошол жерде биз 90 койкага расчет кылып, биринчи ооруканада больничный пневмонияга ачабыз деп атабыз. Андан тышкары сиздер айтылгандай Ганси деп аталат. Бул аэропорттун, Манас аэропорттунун жанында мына кече көрдүк 200 койканы мурдагы күнү ачып, кече эле бүгүн 60 адам жатты. Мына 140 орун бар, ал жерде 140 орун бар. Андан тышкары биз 400 дагы 600 койкага бул жерде эсеп болгон, дагы 400 койканы ачабыз деп мына бүгүн эртең ал ачылат. Келин алам дедиңиз? Соңку абал баардык медицина кызматкерлери менен бирге тез жардам кызматына да түйшүк жаратты. Ден соолугу начарлаганын айтып кайрылгандар кескин көбөйдү. А если у нас в сутки до этого поступало 1000-1500 звонков, то сейчас это 4. Буга чейин бизге күнүгө 1000, 1,5 миңдей чалуулар болсо, соңку аптада суткасына 4-5 миңдей кайрылуу болуп жатат. Кызматкерлерибиз жардам көрсөтүүгө жетишпей калган учурлар абдан көп. Эпидемиологиялык оор абалдан улам дене табы көтөрүлгөн жана өпкөсү жабыркагандар арбын. Бейтаптардын тез жардамды көпкө күтүп калган учурлары түнкүсүндө, күндүздө кайталанып жатат. Мындан улам ооруган жана кырсыкка кабылган бейтаптарды тез жардамды күтпөстөн жеке унаа менен ооруканага алып келүүгө уруксат берилди. Эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо, өзүңүздөрдүн машинаңыздарда алып келсеңиздер, эч ким отказ бербейт. Мен расмий түрдө айтып кетип атам. Кээ бирде түшүнбөстүк болуп атат. Жок, скорый менен келгиле дегендер. Эми ал жерде жетекчилер билген, кээ бир врачтарга ошондой маалымат жетпей калгандыр. Аны да туура түшүнүш керек. Бирок бүгүн расмий түрдө айттык. Ошол жерде дежурный врач болобу, кезектеги врач болобу, ушу бөлүм башчы болобу, баардыгына тапшырма берилди. Эгерде клиникасына карап туруп оор боло турган болсо, алар жаткызууга мажбур. Эпидемиологиялык абал айрыкча Бишкек шаарында оор. Март айынын соңунан бери Борбор калаада коронавирус 2000ге жакын адамдан табылды. Дарыгер адистер бет кап тагынып, топтошкон адамдардан алыс болуш керек экенин ар күн сайын кайталап келатышат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.